Сокулукта 16 жаштагы кызды зордуктаган жарандын үй бүлөсү оокаттарын жештирип көчүп жаткан видео социалдык тармактарга жарыяланды. Видеодон шектүүнүн апасы балам камакта жатат, а бизде эмне күнөө деп ыйлаганын көрүүгө болот. Жергиликтүү тургундар 7 декабрда шектүүнүн үй бүлөсүн айылдан көчүп кетүүгө 3 күн убакыт берген. Окуя 5 декабрда болгон. Шектүү 1990 туулган КН 16 жаштагы кызды өз унаасына салып барып зордуктап сабаган. Ал учурда Бишкек шаарындагы СИЗО 1-де камакта. Видеобузга лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар. Аллах таалам баарыбызды ушундай оор сыноолордон, оор күндөрдөн сактасын. Чечим чыгарып атат, бул жакты көчүрүү боюнча. Мен эсте качкан жокмун, мен кече аралашкан жокмун. Жана эмеси менен кагаз менен аксакалдар сотунда. Чечим бар керек. Сен эмнеси менен келип кеттеп атасың сен? Кайта баштап алышпайсың. Мен түшүндүрүп берейин деп Мыйзам деп кабашар болот. Мени кама алды. Жаксан чоң. Сакалдар кеңешине суроо бар болчу да? Аксакалдар кеңешинин төрагасы менен. Төрагасы башка болду, башкалар чечти. Мен чечим аралашкан жокмун. Ал чечим эмненин негизинде мындай юридикалык күчү барбы ал чечимдин? Мен бул ишке катышпайм дедим. Мына чоңапам турбай эми. Мен мен Баарыбызды бир туганбыз. Мен мээрге өзүңөр билесиңер. Мен калысты кылып мээрге басып келдим атайынчы. Мындай туура чүңгүлө жеңе. Туура чүңүштөрдө азыр силер бийлеп атасыздар. А терде байкуш эки инвалид жатат. Ал экөөнү алсам, ал экөөнү да жүрөк сыздайт да жеңе. Эки апасы, чоң апасы да баспайт. Кызы да баспайт. Туған балам камакта жатат. Бизде эмне күнөө ана? Бизде эмне күнөө? Телефонго тартпай эле туруңуздарчы, мен мындай жашнака сүйлөшөм. Чоңуз өчүрүп коюңуз.